Бул топ Самаркандектин Кызыл Кошун жерлигинде археологиялык казуу иштерин жүргүзүп жатат. Археологиялык казуулар бул аймакта былтыр башталган. Бул жерден байыркы адамдардын табыттары, түрдүү зер буюмдар жана чопой идиштер табылган. Казуу иштери Баткен мамлекеттик университети жана Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Үстүндө дөбө үйүлгөн, таштан, топурактан. Анан аны жөн эле казып салбастан өлчөп нетип, туурасын, бийиктигин, анан моундай немелерге чыгыш, батыш, түндүк, түштүк деп бөлүп, сегменттерге бөлүп, анан акырында аны алабыз. Биз бүт конструкциясын да көрүшүбүз керек да. Бизге кызыктуу кандай элдер, кандай салт менен көмүп, өлүк көмүү салтын билишибиз керек. Себеби ар бир урууда өзүнүн салты, өзүнүн обряддары болгон. Анан ар бир маданият бири-биринен айырмаланып турат. Анан ар бир мезгилде элдердин салты да, маданияты да өзгөрүлүп турат. Ошон үчүн биз ушуну билишибиз керек да. Чын айтсам, биринчи сөөк тапканда бир аз корктум. Бул 21 жаштагы Досумбек Абдрахманов. Ал Баткен мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти. Ал биринчи сөөктү тапкандагы сезимдери менен бөлүштү. 24 күндүн ичинде 17ден ашык адамдын сөөгү, 20дан ашык кумуралар чыкты. Таң калдык, биринчиде аябай катуу таң калдык. Анткени биринчи жумушубуз, биринчи тажрыйба демекчи, биринчи коркуу сезимдери өтө көп болду. Азыр коркпойбуз. Баткенде эң алгач 1954-1960 жылдарда археологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөдө археолог Барузиндин жетекчилиги менен Кара булак аймагында биздин заманга чейин 2-4 кылымга таандык мактым көрүү көрүстөнү табылган. Айырмасы чоң. Ошон үчүн биз бардыгын көрүп жатасыздар. Карасаңар кандай неме таштар менен жөн эле топурак үйүп койгон эмес да. Азыркы изилдөөдөгү табылгаларда мактым көрүү менен доордош, гундардын дооруна таандык. Ушу астына таштарды коюп туруп, анан кийин үстүнө жыгач коюшу мүмкүн, же болбосо кийиз коюшу мүмкүн, же даже жана камыштан, же чийден, жана циновка сыяктуу кылыпчы, ошону коюп туруп, анан кийин өлүктү койгон. Жанына жанагындай идиштер, бул жерде экөө турат, көрүп турасыздар. Идишке тамак аш койгон. Алар ишенген да, аркы дүйнөдө дагы жашоо бар депчи. Анан сөзсүз ар биринде ушундай идиштер табылып атат. Анан кийин бычак, темирден бычак, тоголору бар, кичине канжардын сыныктары бар. Ошондой буюмдарда шурулар бар. Ошондой майда чүйдө буюмдар. Вот Кара булакта кичине байыраак, ал жерде тереңирээк көмүшкөн. Анан кийин даже кийим сакталып калган. Анан аба ырайы, суу өтпөй нетпей, ал жерде жанагындай естественный мумия болуп калганы. Бул аймакта 118 мүрзө дөбө каттоого алынып, бүгүнкү күндө 20га жакыны казылган. Казыл электе биз сүрөткө тартабыз, жазып алабыз. Анан кийин үстүн тазалайбыз. Тазалап туруп, бир сыйра тазалаганда, аны да сүрөткө тартабыз, аны да жазып алабыз. Анан кийин жанагындай сегменттерге бөлүп, каза баштап, нетип, анан кийин көрүп атасыздарбы? Могу разрез деп коет. Бардыгын ушуну чертежи болуш керек. Мен дневник жазам, сүрөткө тартабыз, неме кылабыз. Бардыгы документально болбосо, анан жөндөмдөр эле курлай сөзгө, мисалы, эч ким ишенбейт да. Бардыгы точный, майдалап, бардыгын фиксация кылганда, ошондо аябай көп маалымат чыгат да. Эмне үчүн тетиги мүрзө андай коюлган, а бул мүрзө башкача коюлган, а үчүнчүсү дагы башкача коюлган. Эмне үчүн? Вот, карапай идиштерин салыштырабыз, буюмдарын салыштырабыз, өлүктү койгонун салыштырабыз. Бардыгын, даже башын каяка каратып, бетин каяка неме кылып, бул байыркы этнография. Бул азыр даже таза археология эмес, акыркы мезгилдерде неме болуп атпайбы? На стыке бир топ илимдер мененчи. Ошон үчүн бул жерде көп аябай этноархеология. Биз жөн эле вот ямасы мындай терең экен, мондай көлөм экен, анан өлүк мондай жаткан экен деп неме кылбайбыз, а бардыгы маалыматтарды. Эмне үчүн мондай, кээ биринде кольцо бар, а кээ биринде жок кольцо.
кээ биринде үстүнө таш үйүп койгон, а кээ биринде үйгөн эмес. Буну катакомба деп коебуз. Катакомба. Себеби могул яманы казган. Бул яманы казып туруп, анан кийин тетигиндей тереңдикте ичин оюп чыккан. Биз могул жерде үстү жагын кичине алып койгонбуз. Жана техника безопасности урап, неме кылып балдарга зыян келтирбесин деп үстү жагын алып койгонбуз. Эсе могул жагы вообще тосук болгондо вот кичине эле кире беришти калтырып туруп, анан кийин нар жакты оюп, тетигиндей таштардан тепкич сыяктуу кылып, анан өлүктү коюп, и буюмдары койгон. Бул жерде ным болуп атат да, ошо нымдыгынан сөөктөр жакшы сакталбаган. Сөөктөр карагыла жанагындай майдаланып, нетип кеткен. Кээ бир жакшыраак сөөктөрдү алып атабыз, а могуларды неме кыла албайбыз. Сөөктөрдү эмне үчүн алабыз? Аябай тазалап нетип, антропология деген илим бар. Ошо антропологдор бизге неме кылып берет. Кайсы жашта өлгөнүн, анан кебетесинен физический тип, монголоид, европеоид же кандайда контактный группаларга киреби, эмне кылат. Ошентип акыркы мезгилде уже даже ДНКсы менен и радиоуглеродный анализ менен точный дата. Плюс-минус 20 жыл. Это ошончолук точный дата бере алат. Көчмөн уруулар болгон. Ну, буларды даже айталы чала көчмөн болгон депчи. Ошон үчүн бир эле уруу бул жерде көп жыл жашаган эмес да. Бир уруу 10 жыл жашайбы, 5 жыл жашайбы, анан дагы бир жака жылып кетти. Башкалары келген, неме кылган. Ал мезгилде 1-5 кылым эпоха великого переселения народов, улуу көчмөн доору депчи. Көчмөн уруулар көчүп жүргөн да. Батыштан чыгышка, түндүктөн түштүккө, ар жаккачы. Ошон үчүн бир аз бул жерде жашап, бир аз ал жерде жашап, анан өлгөн уруу немелерин, адамдарын көмүп, неме алып кете беришкен. Ошон үчүн ар кандай. Былтыркы казган тетиги ушул эле немен мүрзөнүн башындан ар жакта таптакыр башка обряд берген да. Алар вообще мүрзө казбаптыр да. Могул азыркы жердин бетин биз дневной горизонт деп коебуз. Байыркы дневной горизонт 10-15-20 сантиметр мындан тереңирээк болгон да. Анан ошол эле дневной горизонтко коюп туруп, бирок үстүнө анан кийин таштарды теберетесинен тизип, анан үстүнө дөбө үйүп койгон экен. Караңыздар, бисер. Ушундай шурууларды биз тегиттей топурактын ичинен табышыбыз керек. Мына темирден шакек. Тазалайбыз, неме кылабыз. Темир кыйын окисляция этет да. Ошон үчүн ушундай кебетеси жаман болуп калат. Кээде прям 2 табыт жанаша турат. Жанаша неме турат. Анан табыттары өзгөчөлүгү аябай энсиз да. Кээде таң каласың кантип ошого өлүктү батырды экен неме депчи. Прям буларды кийими менен койгон да. Бүт кийими менен, бүт жасалгалары менен. Анан ошон үчүн прям тыгып неме кылып койгонбу неме деп ойлойсуң. Мо баш жагында көрүп атасыңарбы, жыгачты, Ошо астындагы жыгач, коюлган жыгач. Мо үстүндө таштар немелер ураганда башын талкалап жибериптир да. Вот. Анан жана 3 карапай идиш коюлган үчүн нар жагында дагы мондай жумшак неме кетип аткан үчүн ал жакта дагы бир сөөк болушу мүмкүн. Атасы, энеси, баласы. Ошондой коюлгандар. Бир мезгилде өлгөн. Эми вот азыркы бизде сезонный вирусный оорулар болот го. Ал бул мезгилде деле болгон да. Ошондой бир неме менен өлүп неме алып калса, бир мезгилде койгон. Тетиги жерде бир ямада тоже катакомбада аял киши коюлган экен. Но катакомбадан тышкары жанына кичинекей баланы койгон экен. Значит, баласы уже кийинчерээк өлдү. Бир мезгилде өлгөндө
баласын энесинин жанына коюп коймок эле. Бул даже мүрзөнүн еще каза электе эле тазалап аткандай эле уже сразу көрүнүп калды да, таштардын тизилгени боюнча, что бул жерде 2 яма бар. Ошол немеде 2 яманан балдар байкап бул жерди бөлөк казгыла неме десем, и точно биринен катакомба аялдын сөөгү анан жаш баланын сөөгү бөлөк чыкты. Биз айтып коебуз гроб колода депчи. Бул жана бир даракты, чоңураак даракты алып туруп ичин оюп, тазалап, анан ошого ичине жаткызып, экинчи жарымын капкак кылып жаап койгон. Ошондой да болгон да. Вот. Ушунча таштар менен бекемдеп. Анан кийин ичинен да бул чоң яма, бул жерде тоже 2 сөөк, 2 адамдын сөөгү чыккан. Но обычно жакын коюп коет. Бул жерде бири тетиги дубалдын астында, бири бул дубалдын астында. Бири аял, бири эркек болгон. Керектүү сөөктөрүн алабыз депчи. Эми баарын алсак деле болот эле, но көбүнчө жана чирип нетип неме болуп калып атпайбы? Ошон үчүн керектүү сөөктөрүн алабыз антропологиялык анализге. Анан карапайым идиштерди алып, тазалап, жууп, баарын жууп, неме кылып коебуз да, иреттепчи. Себеби буларды тоже үстүнөн иштеш керек. Мондай сынып калгандарын килейлейбиз, бүтөйбүз бардыгынчы. Антпесек болбойт. Монтип неме кылып туруп, бүтүн болгон. Ошонун бардыгын неме кылабыз да. Сөөктөр антропологко тапкан буюмду тартып, фотографиясын алабыз. Анан сөзсүз могу түрүндө коллекционный опись дейт. Ушуну ар бир буюмду каерде табылган, размерин, бардыгын, состояниясы кандай, ошону да жазабыз да. Ансыз болбойт. Материал көп болуп, анан унутулат, нетет, неме кылат. Сөөктөрдү кийин ар бир немеге монтип, упаковать этип алып коебуз. Кайсы курган, кайсындан неме болгон, адашып кетпесин деп. Фляга деп коебуз. Вообще ушундай идиштер мен да өмүр бою казып жүрөм, но биринчи жолу жолуктуруп атам да. Ушундай форма флягаданчы, притом жалгыз эмес, бизде уже 4 флягабы, 4-5 фляга бар. Могу эң изящный. Обычно сосудтун мондай түбү болот. Бул жерде 2 жагында түбү болупчу. Анан кийин башында оозу болбостон, могу боорунда оозу болуп туруп. Бул кармагыч, но кармаганы неме эмес, анан тешиги бар экен да. Значит, жана көчмөн немеде байлап атка өңөрүп алып нетипчи. Анан могул жерге бир тобунда тешик бар. Бул жерде мондай тешик неме алып койгон. Анан мондай майда бляшка деп коебуз. Ушуларды кийимдерине тагып жасашкан да. Вот бул прямо неме сакталып калды ушундай. Ошонун жанына могу чөйчөктү коюп койгон экен кичинекей балага. Наверное, сүт куюп койсо керектир да. Абсолютно бардыгында сөөк, анан керамика табылып атат. Карапайым идишчи. То кээде болот, казасын ошончо неме болуп туруп, анан эч нерсе жок. Тишчү да эже сөөк чыгып калса анда эмне кылабыз депчи коркушуп нетип. Анан силер азыр коркуп атасыңар, анан кийин жалынасыңар, о Кудай сөөк чыксын деп. Ошон үчүн азыр ушунчалык сөөк бир нерсе чыгып калса сүйүнүп, вот аягына чейин өзүбүз тазалайбыз, неме кылабыз деп, анан тазалап отуруп калышат. Аябай кызыгуу менен иштешип. Анан уже азыртан эле пландар, эже дагы каяка барып иштейсиз, неме бизди деле чакырсаңыз биз барып иштеп берет элек неме деп. Бул изилдөө Баткен мамлекеттик университетинин ички каржылоо долбоору бар. Ошонун негизинде биз ишке ашырдык. Мындайча айтканда финансылык каражат Баткен мамлекеттик университети тарабынан бөлүндү.
ошол 50-60 жылдары казылган материалдардын негизинде Кайрагаш маданияты, Карабулак маданияты деген бул мемлекет тарыхы да ушундай деген жагындар. Ал эми андагы технология, андагы методология дагы башкача болгон. А бүгүнкү күндө көз караш менен алып караганда бул андан да бир чоң ийгилик болот деген үмүтүбүз бар. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.